Таза коом өлкөнү санарип өзгөртүүнүн улуттук программасы. Бул программа адам укуктарына, эркиндиктерине, баалуулуктарына жана дараметине шайкеш күчтүү коом түзүү максатын көздөйт. Таза коомдун милдети технологияларды, санарип инфратүзүмдү жана маалыматтар индустриясын колдонуу аркылуу жашообузду жакшыртуу. Таза коом программасы төмөнкү принциптерге негизделген: инновациялар, санарип экономиканын негизи, коом алдында ачыктыгы жана жоопкердиги, маалыматтардын коопсуздугу, жеке жашоону коргоо укугу, изилдөөлөр, илим жана билим, жана маанилүү жагдай. Мамлекет коомго кызмат кылат, мамлекет адамга кызмат кылат. Кызмат көрсөтүүлөр баштан аяк санарип болуп, кагаз бюрократиясы жоюлуп, ыңгайлуу жана тез болот. Таза коом программасы өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнү тездетүүгө жана Бириккен Улуттар уюму кабыл алган туруктуу өнүктүрүү жаатында бардык 17 максатка жетүүгө багытталган. Кыргыз Республикасынын бардык бийлик бутактарынын биримдиги жана саясий эрк таза коом программасын жүзөгө ашыруу үчүн маанилүү факторлордон болуп эсептелет. Таза коом программасынын алдында төмөнкү милдеттер коюлган: маалымат индустриясына негизделген ачык айкын санарип коом түзүү, коомдун ар бир мүчөсүнө санарип мүмкүнчүлүктөрүнүн жеткиликтүү болушу, натыйжада санарип экономиканы өнүктүрүү, жашыл технологияларга жана таза энергетикага негизделген дүйнөлүк класстагы санарип инфратүзүмдү куруу, Кыргызстанды санарип бизнес жана инновациялар үчүн санарип жибек жолунун региондук хабына айлантуу. Мында ар бир кыргызстандык зарыл билимдер менен мүмкүнчүлүктөргө жана онлайн режимде жашап жана иштөө үчүн коопсуздук жайга ээ санарип жаран болуп калат. Жыйынтыгында Кыргызстан Digital 5 клубуна кошулат. Өлкөнү санарип өзгөртүүнүн таза коом улуттук программасы өзүнө төмөнкү компоненттерди камтыйт: мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр, акылдуу шаарлар жана айылдар, инфратүзүм, адамдык капитал. Санарип мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр бул 5 документти бир бүтүн электрондук EID паспортуна бириктирүү, бүт өлкө боюнча калкты тейлөөнүн ыкчам борборлорун түзүү, электрондук форматта ар кандай мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алууда ыңгайлуулук жана убакытты үнөмдөө, врачка электрондук катталуу жана пациенттин электрондук картасы, кылмыштарды электрондук каттоо китеби, маанилүү жагдай, өз арыздарынын укук коргоо органдарында каралышынын жүрүшүнө жарандардын көзөмөлү. Акылдуу шаарлар жана айылдар бул укук бузууларды жана жол эрежесин бузууларды видео тартуу, айыптарды электрондук чегерүү, жол каттамын башкаруу, акылдуу светофорлор, интеллектуалдык транспорттук система, акылдуу парковкалар, шаардык инфратүзүмдөгү жаңылыктар, акылдуу жарыктандыруу, шаарды тазалоонун электрондук системасы, турак жай чарбаны аралыктан көзөмөлдөө жана башкаруу системасы, элдик муниципалитет, шаардыктардын шаар турмушуна катышуусу, даттанууларга онлайн режимде чара көрүү. Таза коом алкагындагы инфратүзүм бул өлкөнүн бардык региондорун камтыган була оптикалык байланыштын бутакталган түйүнүн түзүү, элет жериндеги байланыш, борбор менен региондор ортосунда санарип ажырымды жоюу, өлкөнүн ар бир айылын сапаттуу интернет менен камсыздоо, маалымат иштеп чыгуу борборлорун куруу. Ар бир жарандын иши үчүн санарип келечектеги ачык программалык платформаларды түзүү. Жашыл энергетика принциптерине ГЭС, шамал жана күн электр станциялары негизделген жаңы генерациялоочу энергия кубаттуулуктарды куруу. Таза коом алкагындагы адамдык капитал бул окутуунун жаңы стандарттары, компьютердик түзүлүштөрдү, программалык камсыздоону жана онлайн кызмат көрсөтүүлөрдү бардык предметтер боюнча окутуу программасына кошуу. Ар бир мамлекеттик органда мамлекеттик органдын жетекчисинин орун басары деңгээлинде IT директор, мамлекеттик кызматчыларды жаңы электрондук форматта мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча окутуу жана адистигин арттыруу, ишкердик көндүмдөрүн өнүктүрүү, жаш муунга бизнес ачуу жана жумуш орундарын түзүү үчүн зарыл технологияларды, көндүмдөрдү жана байланыш мүмкүндүктөрүн берүү, санарип дүйнөдө жашоо жана иштөө үчүн калктын санарип сабаттуулугун жана көндүмдөрүн өнүктүрүү. Таза коом программасын жүзөгө ашыруунун натыйжасында өлкө калкынын 75% алгылыктуу тарифтер боюнча интернетти активдүү колдоно алат. Айылдык калктын 100% интернетке кеңири тармакта кошулат. Өзгөчө керектөөсү бар адамдар санариптик технологияларга ээ болот. Таза коом, жаңы технология, бакубат жашоо.